Assalamu alaikum айымдар, кандайсыздар? Чындыгында YouTube тармагында, YouTube каналымда жок болуп кеттим. Ошол учурда мен эмне кылып жүрдүм? Албетте эл катары эле жатып туруп, күнүмдү өткөрүп жүрдүм. Бирок азыркы учурда мен бул жылда дагы бир башка сферага, башка бир тармакка баш бактым десем болот. Ошол тармакта дагы өзүмдү өнүктүрүп атам. Аябай актуалдуу сфералардан бири бул SMM. SMM дегенде бул SMM social media marketing, социалдык тармактардын маркетинги. Бирок менин багытым, направлением көбүнчө stories maker и видео maker. Стористи мурдатан эле чыгарып жүрчүмүн да. Жөн эле басып турганымды, үлүм менен киного барганда, же эс алганы барганда ошо интимдип тартып эле киргизип койчумун да. Мен анда билчү эмесмин да, сатуунун 80-90% пайызы сторис аркылуу болорун, стористин ошончалык чоң бир инструмент, курал катары экенин мен билбейт элем да. Жөн эле тартып киргизе берет элем. Блогерлерди көрүп, стористер мынча сонун буну каяктан алат экен, тигини каяктан алат экен деп эле бир тупикке барып такалып калып калчумун да. Кайра эле аны унутуп калып, кайра эле аны көргөндө эстеп ушинтип жүрө берчүмүн да. Видео тартууну болсо, мен мурда телефон кармап баштаганда эле сүрөткө видеого тартып, ошентип мен 10-класстан эле баштагам негизи сүрөткө тартканда. Ата-энем цифровой фотоаппарат алып бергенде ошону тартып мектептегилерди чыгарып берип, 7 сомдон 8 сомдон чыгарсам, 15 сомдон сатат элем да. Ошентип иштеп өзүмдүн муктаждыктарымды кандырчумун да. Кийин телефон алганда бар жокту тартып айлананы ушунтай кооздукту көрөсүң да. Өзгөчө бул кооздукту ош бишкек жолунда аябай байкалат да. Прям күздө кетип атсаң, жарымы күз, жарымы кыш, чоң керемет да. Жалбырактар жарымы сапсары болсо, бир чет кыпкызыл жалбырактар, ушунчалык суктанасың. Айланабыздын, биздин жаратылышыбыздын кооздугуна. Телефон алганда дагы ушунчалык камерасын аябай басым жасайт элем. Камерасы сонун болуш керек деп. Плюс иштеп баштаганымда дагы ушунчалык камерасына басым жасап, ушундай телефондорду көтөрчүмүн да. Апрель айында курстарымдын эң кымбат курска окудум дегенде, бул мен үчүн, менин окуган курстарым буга чейин психология, өзүн өнүктүрүү тармактарына курс окусам, бул мунусунда мен сторис боюнча, сторис алып баруу боюнча курска окудум да. Эмне себептен бул стористин эмнеси бар дешиңиздер, көпчүлүк адамдар сториске чыккандан уялат да. Мен кантип чыгам? Чыгарып, жазуу чыгарып коюш мүмкүн да. Бирок стористи көпчүлүк адамдар өзү чыга албайт да. Сатуу качан болот? Адам өзүн көрсөткөндө, өзү жөнүндө айтып бергенде, кинодо башка каармандар болгондой эле ошол сторисиңиздин башка каарманы бул сизсиз да. Кинодо башка каарманды көрүүнү каалагандай эле, стористе дагы көрүүчүлөр сизди көрүүнү каалайт да. Синдром самозванца деген бар. Бул кандай? Сүрдүү жеңүү боюнча, стористе оформление, сторис кандай болуш керек, стористин дагы өзүнүн дизайны бар, стористин каталары кандай болбош керек, тренд сторис кандай болуш керек. Монтаждын ар кандай түрлөрү бар да. Бүгүн мен сиздерге дагы сторис оформление боюнча 2 фишка көрсөтүп берем. Стористи бөлүшүүнү кантип бөлүшсөк дагы да өзгөчө болот. Мисалы, сториске чыгып жөн эле жазып койсоң болбойт да. Ага дагы көрүүчүлөрдүн назарын буруу үчүн өзгөчө шрифттер колдонсоң болот. Айфондор үчүн лето шрифти программасы, андроиддер болсо студио программасын ошол жактан бардыгын жасап алса болот. Келиңиздер, анда мен сиздерге эң жөнөкөй стористи коздоо боюнча 2 фишканы көрсөтүп берейин. Биз бөлүшө турган сүрөтүбүздү биринчи өзүбүздүн постубузга бөлүшүп алабыз. Ошол постубузду сториске бөлүшө алабыз дагы, андан соң скрин кылабыз. Скрин кылып, студио программасына барабыз дагы. Бул жерден өзүбүзгө транспарент деген формасын бөлүгүн алып алабыз дагы. Андан соң сторис бөлүмүн тандайбыз. Сторис бөлүмүн тандайбыз дагы, ошол сүрөтүбүздү бул жака алып келебиз. Ашыкча жерлерин дроп менен кастом кылып туруп, кыркып алабыз. Кыркып алабыз дагы, бул сүрөтүбүздү чоңойтобуз. Астындагы үстүндө калган нерселери эч нерсе болбойт. Транспарент деген арт жагы көрүнбөйт да, мына ашыкчалар көрүнбөйт. Сиз дагы эгер текст жазганда ошо транспарентке жазсаңыз, арткы фону жок болуп, жөн эле салам деп жазсаңыз, салам деген сөзүңүз, же кандайсың десеңиз, кандайсың деген сөзүңүз чыгат да. Бул ошондо прозрачный фон. Эми бул сүрөтүбүздү 2 жолу басабыз дагы, ылдый жактагы opacity деп турат. Мына ошону тандап алабыз. Opacity-ни азайтабыз дагы. Примерно канча десем 40 алып келдик. Эми сактап алабыз бул сүрөтүбүздү. Сейв кылып алдык. Андан соң кайра сторисибизге барабыз дагы. Бул жерде үстүнөн сүрөт кошуучу жерибизден биз ошол сүрөтүбүздү тандап алабыз.
карасаңыздар, бул жерде үстүнө бир прозрачный сүрөтүбүз болуп калды. Эми ошону алгач муну коюп турабыз дагы ылдыйкы сүрөтүбүздү чоңойто алабыз. Анан бир басып туруп сүрөтүбүздү мынтип үстүнөн дагы чоюп алабыз. Чоюп алганда байкасаңыздар, ошол сүрөтүбүздү биз мындай 3D эффект пайда болду. Көрдүңүздөрбү? Ошол 3D эффектти биз сторисибизди ушинтип бөлүшсөк болот. Мисалы, мунун үстүнө кааласаңыздар new post деп жазып койсоңуздар болот. New post деп бөлүп туруп, тип базанын үстүнө жайгаштырып койсок болот. Биз өзүбүздүн жөнөкөй эле стористен бөлүшүп койбостон өзгөчө кылып бөлүшкөнү да мүмкүнчүлүк болот. Бул биринчиси. Андан соң өзүбүздүн сторисибизге new post деп бөлүшүп кое беребиз. Бир постубузду кайра эле сторисибизге алып бара алабыз да чекелерин чыгарып алабыз. Бир жолудан бассак биринде жок болот, жазуулары автордуку. Экинчиси пайда болот. Мына ушул пайда болгонунан чыгарып алабыз дагы. Рисоватька алып барабыз дагы. Бул жакта пипетканы тандап алабыз дагы. Арткы фонун черный кылабыз. Үстүнөн бул сүрөтүбүзгө өзүбүздүн телефонубузга черный фонду скачать этип алабыз дагы. Ошол черный фонубузду буга үстүнө жабабыз. Сактап алабыз. Эми Magic Eraser же болбосо Android'терде Background Eraser деп бар. Мына ушул программага киребиз дагы биз. Өзүбүздүн азыр сактап алган сүрөтүбүздү өчүрөбүз. Рекламаны өткөрүп салабыз. Сүрөтүбүздү алабыз дагы. Готово кылып тип өчүрүп салабыз дагы. Муну кайра сактап алабыз. Буну сактап атканда PNG форматын тандаш керек. Высокое качество. Андан соң кайра сторисибизге барабыз дагы. Ушул бөлүшкөн сүрөтүбүздү чоңойтобуз. Ошол сүрөтүбүздү мынтип үстүнөн чыгарып коебуз. Каалаган жерибизге койсок болот да. Бирок биз азыр бул жерде чашкабыз турган үчүн бул ушул чашкабыздын үстүнө тип алып барып коебуз. Карасаңыздар, бул деле жөн эле бөлүшүп койбостон мындай өзгөчө бөлүшүү бир тактикасы да өзгөчө адамдардын көңүлүн бурат. Ошентип сиз дагы өзүңүздүн сторисиңизден бөлүшө берсеңиздер болот. Мына ушундай, мен ушундай нерселер менен учурда алектенип атам. Видео монтаж боюнча кийинки сабактарда дагы айтып берем. Иншаллах студия программасын аны кантип колдонуу боюнча айтып берем. Бул нерсени YouTube'да бөлүшүп жатканымдын себеби YouTube'ду чындыгында YouTube мага жагат. Анткени мындай кеңири отуруп алып, өзүң каалаганыңы, ичиңде эмнелер өтүп атат, эмнелер болуп атат, кеңири айта аласың да. Instagram'да болсо, мисалы, стористин айтам десең 15 секундадан айтып калышың керек. Анда 3-4 болуп кетсе, говорящий голова деп коет, сүйлөгөн баша. Адамдар көп көрбөйт да. Анын да өзүнүн правиласы бар. 1 же 2 говорящий голова болуш керек. Же аны башкача форматта кылсаң болот, же ошону үнүңө жаздырып видео кылып койсоң болот. Айтор говорящий голова болуп, мынтип сүйлөгөн 4-5 сторис болуп кетсе, бузуп салат. Андыктан баардык нерсенин өзүнүн куралы болгондой эле мен да сиздерге иншаллах ушуну бөлүшүп кеттим. Дагы эмнелер жөнүндө каалайсыздар, комментарийга жазып кетсеңиздер болот. Балким ийгилик, азаматсың деген жакшы сөздөрүңүздү да жазып кетсеңиздер болот. Мага жагымдуу болот. Кийинки сторис деп коем да. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө аман болуңуздар.